Уктардан мурда сөз түрдө бул ишти 3 ишти кылыңыз мекендешим. Биринчиден, жаткан жериңиз диваныңыз болобу, көрпөңүз болобу, бир катар кагып, чаңын башкасын сүрүп, жөргөмүш кирип алышы мүмкүн, чайын кирип калышы мүмкүн. Эчтеке кирбеген тагдырдагы жинтин жатып алган болушу мүмкүн. Өзгөчө башка сапарлардан келгенде жин тийиши мүмкүн, ал жерге отурган болсо, сиз жата калган болсоңуз, айтор бир катар кагып тасталап коюңуз. Бул сүннөт амалдарды айтып атам мен. Экинчиден, Ихлас сүрөсүн 3 жолу, Аятал Курсун 3 жолу окуңуз же угуңуз, жок дегенде. Эң кыйыны бүгүн ошол жатардан мурда Ихлас сүрөсүн же окуп коюш, же угуп жатышта эң кыйыны, билесизби? Өзгөчө чарчап уктаган маалда ошону окуп коюш өтө кыйын болот да адамга. Себеби шайтандын баардыгы жабышат да. Курансыз эле уктасын дейт да. Сиз өлүк болсун дейт да. Ошондуктан көбү музыка менен уктайт, клип менен уктайт, ар кандай нерсе менен уктайт. Сиз Куран менен уктаңыз. Ишиңизге дагы, рухуңузга дагы Куран угуп туруп же окуп туруп уктаңыз. Кандай эс аласыз? Анан жөн эле музыка угуп туруп уктап көрүңүз, кандай эс аласыз? Салыштырып көрүңүз. Өзүңүз эле түшүнүп каласыз да бул маселени. Эрте дагы турасыз, бардык нерсеге таасирин берет. Ишиңизге дагы таасирин берет эгер Куран менен уктасаңыз. Бул экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе, кечирип жатыңыз. Ошол күнү сизди ким капа кылды, ким тебип кетти, ким уруп кетти, ошолордун атын атап, паланча Толия мени капа кылды, мен аны Аллах үчүн кечирдим. Аллахым Толияга ийгилик бер. Толиянын иштерин ийгиликтүү кыл. Мисалы, Андрей мени капа кылды. Андрейге ийгилик бер. Андрей ийгиликтүү болуп кетсин, жакшы болуп кетсин, машина алып кетсин, эки ата үй салып кетсин деп айтып, өзүңүз мечтать эткен нерселерди ага каалаңыз. Сиз эң күчтүү душманыңызга жакшылык каалап атасыз. Мындан дагы көрө адамгерчиликтүү бирдеке болобу? Аллах Таала сизди сүйбөй кимди сүйөт анан? Аллах Таала ар бир нерседе үстүбүздөн карап турат. Сиздин жан дүйнөңүздүн түпкүрүндө эмне болуп атат билип турат. Мен каалайт элем Гитлер дагы бейишке кирсин деп. Жан дүйнө ушунчалык деңгээлде кеңири болуш керек. Балким билбей кылды, балким шайтан каттуу азгырды. Айырмасы жок. Мен айтайын дегеним, ошончолук күчтүү деңгээлде боорукер болуңуз. Ошончолук күчтүү деңгээлде адамгерчиликтүү болуңуз. Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, эмне гана учур болбосун, адам баласы, адам деген, адамгерчилик деген сыпатты жоготпого тийиш. Кандай учур келбесин. Сен жалгыз калганда учурда да жалгызсың. Адамдар менен болгон учуңда дагы жалгызсың мекендешим.